Ассаламу алейкум достар, құтман күніңіздер менен. Бүгін күнгө 21 октябрь болуп калды. Алма терим сезон болуп атат азыр. Алдыбызда көрүнүп турган көчөт бул Крипсон деген алма. Көпчүлүк жерде Кримсон, Стар Кримсон, Крепсон жерине жараша аталыштары бар. Өзбекстан, Россия, башка жерде башка алма. Негизинен бул америкалык сорт болуп эсептелет. Американын Айова деген эсимден чыгып турат. Айова деген штатта чыгарылган сорт болуп эсептелет. Бул 19-кылымда чыгарылган сорт. Азыркы күндө бул сорттун бир канча мутацияланган түрлөрү бар. Мен билгенден 3-4-үн кездештирип жүрөм. Негизи бул сортту Red Delicious деген сорттон бөлүп чыгарышкан. Булар Delicious-тин кызылы. Крипсон деген сөз бул баягы мактанарлык кызыл түстөгү, кара кочкул түстөгү түскө ээ деп которуп жүрүшөт. Негизден мен билгенден 3 түрү бар. Малиновый цвет бар, малина түсүндөгү цвет, кара кочкул түсүндө, тегерек формасында, узун келген формада бир канча түрлөрү бар. Анан жакшы бутактанган түрү бар, анан бутакты аз чыгарган түрлөрү бар. Көчөттүн формасынан дагы бир аз айырмаланат. Бул Крипсон сорту спур сортко кирет. Спур сорт бул денесинен ушундай гужумек деп коебуз. Топ-топ алган алма болуп эсептелет. 3-4 жаштан алып баштайт. Эң күчөгөн мезгили 9-10 жашта өтө күчөйгөн, өтө күчтүү мөмөгө кирген учур болот. Бул негизинен мына ушул чоңдукта болот. Азыр жанында күкүрт жок эле. Где-то 200 граммга жетпеген тегерек болот. 170-180 граммдык алмалар болот. Жашырагында чоңураак берет. Азыр булар жашыраак. Кийин чоңойгондон кийин булар ошол 150 грамм тегерегинде алма тиет. Мына алдыбыздагы сүйрү формадагы алма. Азыр мына чаң басып турат. Бул алманын кышка туруктуулугу бир аз слабыйраак, бир аз чыдамсызыраак келет. Бул жаңы жылга чейин сатылып бүтүш керек. Бирок ошого карабастан азыр холодильник бар, билесиздер, холодильникте жазга чейин, майга чейин алып чыгып атышат. Жөн подвалдарда сактай турган болсо, бул жаңы жылга чейин турат. Дагы бир минус жери плодоржорка. Көпөлөк курту көбүрөөк түшөт буга. Да ошондой эле парша уруусу менен көбүрөөк жабыркайт. Азыр мынанда парша уруусу жогураак, анан жөргөмүш кенеси менен дагы көбүрөөк жабыркайт. Артыкчылык жери алмалардын эң күздөгү падышасы десек болот. Күздө өтө жакшы сатылат. Бул алма ушул күндө азыр өтө ушундай жакшылары 60 сомго чейин ал көрсөтүп тургандарын. Эгер майдараак болсо, курт болсо, парша уруусу болсо, ылдыйлап 20-25 полияны бошотконго алып атышат. Артыкчылыгы мына ушунда күздүн эң жакшы мыкты алмасы ушул. Жакшы сатылат. Анан эрте мөмөгө киргендиги менен айырмаланат. 3-4 жылдык алмалар мөмөгө кирип баштайт. Бул туруктуу сортун айта турган болсок, бул баягы ак кебер уруусунда чыдамдуураак келет. Та кайсы урууга? Ошондой эле сөөл уруусу менен дагы азыраак, тармал уруусу менен дагы азыраак ооруйт. Ак точкалуу келет. Бул Европадан СССРге 20-кылымдын баштарынан башталат. Түштүк Россияда, Кавказда өстүрүлгөн, кийинчерээк биздин Орто Азияга алып келинген. Бизде болсо 80-жылдардан баштап тарай баштаган. Азыркы кезде көчөт эң жакшы кеткен көчөттөр ушулар. Элдин көбүрөөк издеген көчөтү. Эң негизгиси ушул көчөттөн көп улашат. Себеби өтүмдүү. Бизде болсо Кыргызстан боюнча ушул көчөткө көп заказ түшөт. Мына туугандар, азыр мына чаң басып турат. Сиздерге кандай көрүнүп атат?
Азыр үзүп арчып көрөбүз. Арчыдык. Мына туугандар, алма сүйрү формада, кара кочкул түскө ээ. Бирок азыр телефондо малина цветте окшоп атат окшойт. Бирок кара кочкул түсте арчып койдук, жалтырап сонун болуп калды. Эгер мына ушундай алма жетиштире турган болсоңуздар, ушул күндө жайынан 60 сомдон холодильникке алып атышат. Холодильникке коюлгандан кийин билесиздер, бул баа 2 эсе көтөрүлүшү мүмкүн. 3-4 ай сактала турган болсо, бул алмалар супермаркеттерде 100 сом, 150 сомдон сатылат. Сиздер менен Бага Суру Кыргызстан каналы болду, туугандар. Эгер алма жаккан болсо, лайк басып коюңуздар. Сиздер менен мен Улановбек Болот болдум. Тынч аман болуңуздар.